Жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы жол эрежесин бузган айдоочуларды фотого же видеого тартып WhatsApp номерине жөнөтсө чара көрүүлөрүн айтып келет. Ал материалдын негизинде айдоочуга чара көрүлөт. Аныкталган жол эрежелерин бузуу фактылары боюнча жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы мыйзам чегинде тиешелүү чараларды көрөт. Башкармалыктын маалыматына ылайык, бул ыкманын негизги максаты жол эрежесин бузгандардын санын азайтуу жана жол коопсуздугун күчөтүү. Түшкөн фото, видеолор адистер тарабынан текшерилип, андан кийин гана тиешелүү чечим кабыл алынат. Аймактардагы бөлүмдөрдө да атайын экипаж бөлүнүп, келген билдирүүлөр боюнча иш алып барылат. Ошол 102 номерге атайын жарандар кайрылат. Ошол WhatsApp аркылуу атайын видеолорун тартып, ошол укук бузса автоунаалар бир кандайдыр мындайча айтканда тротуарлар коюп алса же бир белгиленген знактар түгүнө коюлуп калган, жол белгилеринин алдында коюлуп калган болсо, бардык ошол WhatsApp'тан келген, ишен телефондон келген бардык укук бузууларга убагында чара көрүлүп атат. Атайын биз ошол 102 ишен телефону боюнча атайын биз өзүбүздүн бир экипажыбыз бар. Ошол убагында барып чара көрүп турат. Бирок айрым жарандар бул ыкма айдоочулардын укугун чектеп, ар кандай жагдайлар эске алынбай калышы мүмкүн деген кооптонуусун билдиришүүдө. Айрым айдоочулар жетишээрлик унаа токтотуучу жайлардын жоктугунан аргасыз эреже бузуулар болоорун айтышат. Эгер мыйзам бузса тартып жөнөтүш керек, мыйзам сакташ керек да бар. Айдагандан кийин баарыбызга бирдей да жол эрежеси. Чара колдонбой калды го. Баары өзүнүн мыйзамын неме кыла берет да. Өзү правосын качеттете берет да. Парковка болгондо коет эдем ушул жерге 5 минут болсо ham турган, башка илажы жок. Азыр возможность жок үчүн ушул неме кылып турбайм. Өздөрү иштесин, өздөрүнүн штатын көбөйтсүн. Ошол да. Азыр кайга зорго пачен сеттатам, бирөөгө пачен сеттөө. Азыр мына жердеги 2 гай жүрөт, мына тазалай албай. Каяктан кийин тазалайт, бирөө. Азыр мен муну ал десем алабы? Жизнь албайт. Милициянын ардагери Мухтар Исмаилов мындай ыкма тартиптик күчөтүүгө жардам бериши мүмкүн экенин айтат. Бирок анын натыйжалуулугу ар бир билдирүүнүн адилеттүү, калыс жана кылдат каралышына байланыштуу болот деген пикирде. Алар элге жардам берелик дегенде, же жергиликтүү бийликтегилерге жардам берелик деп ушу телефонду түзүштү. Бирок бул жардам беретпи, бербейтпи, бул экинчи маселе. Биз ушинтип бири-бирибизди тартып, ал эми ооруп токтоп турушу мүмкүн, бензини түгөшү мүмкүн, техника экен сынып токтошу мүмкүн да. Ал жагын ham караш керек да. Айдоочу деле маданияттуу элдер болот. Биздин өзүбүздүн жарандар болот. Булар атайлап бузбайт. 99% атайлап бузбайт. Мен ойлоймун, ушу парковканын жетишпегендиги, жолдорубуздун тарлыгы, транспорттун көбөйгөндүгү дагы өтө көп маселе жаратып атат да. 2025-жылы аталган WhatsApp номерине 57 миңден ашуун билдирүү келип түшкөн. Анын 32 миңге жакында чаралар көрүлгөн. Бул ыкма менен жол эрежесин бузгандарды аныктоо, тартипти күчөтүшү мүмкүн. Бирок ар бир кырдаал толук иликтенбесе, бул ыкма тартип эмес, талаш таратуучу куралга айланышы ыктымал. Дастан Осмонов, Шайыр Зайырбек уулу, Регион.